Assalamu алейкум угарман. Сиз Жүрөктүн ачкычы каналындасыз. Бул каналда ыйманды бекемдеген, жүрөккө тынчтык берген аудио китептерди угууга болот. Кулак салып сооп ниет менен угуңуз. Пайдалуу болсо, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Бакара сүрөсү 3-бөлүк. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен. Бир кезде Муса коому үчүн суу суурап дуба кылды эле, биз ага аса таягың менен ташты ур дедик. Кийин андан 12 булак атырылып чыкты. Бардык адамдар өз булактарын билишти. Ошондо биз Аллах берген ырыскылардан жеп ичкиле жана жер бетинде бузукулук менен ойронгерчилик кылбагыла дедик. Ошондо силер айттыңар: "О Муса, биз Роббиң асмандан түшүргөн бир түрдүү даамга сабыр каниет кылбайбыз. Роббиңе дуба кыл, бизге жер өндүргөн жемиштерден, бадыраңдан, сарымсактардан, бурчактардан, жасмык дандардан, пияздардан чыгарып берсин." Анда Муса: "Силер төмөн жемиштерди, алардан жакшы нерсени, ман жана сульванын ордуна сурап жатасыңарбы? Каалаган шаарга түшкүлө. Сураган жемишиңер толтура. Аларга кордук, кедейлик менен руханий жакырлык жазылды жана Аллахтын каарына жолугушту. Анын себеби Аллахтын аяттарына капыр болгондору жана пайгамбарларды кыянатчылык менен өлтүргөндөрү. Анын себеби Аллахтын өкүмүнө каршылык кылгандары жана чектен чыккандары. Акыйкатта ыйман келтиргендер, яхудилер, христиандар жана бутка сыйынбагандардын арасынан кимиси жеке жалгыз Аллахка жана акырет күнүнө ишенишип, жакшы амалдарды жасаган болсо, Роббисинин алдында аларга арналган сооп ыйлыктары даяр. Жана акыретте алар үчүн коркунуч тозок жок жана алар кайгы капага батышпайт. Эстегиле, биз силердин үстүңөргө тур тоосун көтөрүп коркутуп, силерге берген нерсени Тооратты бекем кармагыла, андагы өкүмдөрдү эсиңерге туткула, ошондо такыба болосуңар деп ант убадаларыңарды алган элек. Андан кийин силер убададан кайттыңар. Эгер силерге Аллахтын фазилети жана ырайымы болбогондо, ошол эле убакытта зыян тартуучулардан болуп калмаксыңар. О Исраил урпактары, силер өзүңөрдөн бир жааматтын ишемби күн жөнүндө чектен чыкканын билдиңер. Биз аларга жийиркеничтүү маймылдарга айлангыла дедик. Яхудилердин дини боюнча ишемби күндө аң улоо арам болчу. Бирок Дауд пайгамбардын доорундагы бир жаамат яхудилер Аллахтын динине кулук, коолук, шумдук жасашып, ишемби күндө дарыя жээгине чуңкурларды оюп коюшуп, ага камалган балыктарды эртеси күнү кармап кетишкен. Аллахтын өкүмүн шылдыңдаган ал яхудилер жамаатын Аллах жийиркеничтүү маймылдарга айланткан. Бул жазаны алардын алдындагы замандаш элдерге жана кийинки элдердин бардыгына үлгү, такыба кишилер үчүн сабак насаат кылдык. Бир кезде Муса коомуна Аллах силерди бир уй союуга буйрду дегенде алар: "Бизди шылдың кылып жатасыңарбы?" дешти. Анда Муса айтты: "Мен наадандардын бири болуудан Аллахтан коргоо тилеймин. Анткени наадандар гана адамдарды мыскылдап пайдасы жок сөздөрдү сүйлөшөт. Адамдарды мыскылдоо акылдуу адамдардын иши эмес." Муса аларга Аллахтын өкүмүн угузган болчу. Аллахтын өкүмү келгенде аны талкуулап отурбай, дароо аткарыш керек. Яхудилер болсо өкүмдү дароо аткаруунун ордуна пайдасы жок суроолорду берүү менен баштарына ашыкча түйшүктөрдү үйүп алышты. Алар айтышты: "Роббиңден бизге сурап бер, бизге анын уйдун жашы, кандайлыгын айтсын." Муса айтты: "Ал Роббим айтат, ал кары да эмес, жаш да эмес, орточо уй. Эми кайра сурай бербей, буйрулганды аткаргыла." Алар айтышты: "Роббиңден сура, бизге анын түсүн айтсын." Муса: "Роббимдин айтышынча, ал көргөндүн көзүн кубанта турган сап-сары түстүү болот" деди. Дагы алар: "Роббиңе дуба кыл, анын кандайлыгын түшүндүрсүн. Чындыгында уй бизге күмөндүү болуп калды. Ушуга жооп берсең, анан Аллах кааласа туура жолго түшүп алабыз" дешти. Муса айтты:
Анын Аллахтын айтуусуна караганда, ал жер айдап кор болбогон, эгиндерди сугарбаган, эч бир жеринде айыбы жок. Анда өзүнүн түсүнөн башка түс да жок. Алар: "Мына эми чындыкты айттың" дешти жана наадандык менен эзмеленип ашыкча суроолор бергени себептүү уйду сойгула деген буйрукту аткара албай кала жаздап араң союшту. О, Исрайыл урпактары, эстегиле, силер бир жанды өлтүрүп, ал жөнүндө аны ким өлтүргөндүгү жөнүндө талашып калдыңар. Аллах болсо жашырган нерселериңерди ачыкка чыгаруучу. Анан биз уйдун бир бөлүк эти менен аны ургула, ал тирилет дедик. Аллах өлүктөрдү мына ушинтип тирилтет жана силерге акылыңарды иштетишиңер үчүн кудуретинин белгилерин көргөзөт. Андан соң ушундан кийин деле жүрөгүңөр катып калды. Жүрөгүңөр таш сыяктуу же андан да катуураак. Анткени алардын кээ бирлеринен дарыялар атырылат, а кээ бирлери жарылып, андан суу чыгат. Кээ бирлери болсо Аллахтан коркконунан бекем турган жеринен кулап кетет. Аллах силер жасаган иштерден кабарсыз эмес. О, момундар, силер алардын китеп ээлеринин ыйманга келүүсүнөн үмүт кыласыңарбы? Үмүт кылбай эле койгула. Алардан бир топтору Аллахтын сөздөрүн угуп, акылдары жетип, билип калгандан кийин деле өз каалоолоруна ылайыктап өзгөртүп жиберишет. Кээ бир мусулмандардын үмүт кылгандары жөн жеринен эмес. Анткени алардын арасындагы эки жүздүүлөр ыймандуу кишилерге жолуккан кезде биз ыйман келтирдик дешет. Эгер өздөрүнчө калышса, эмне аларга мусулмандарга Аллах силерге Тоорат китебинде ачык айткан нерсе жөнүндө Роббиңердин алдында өзүңөргө каршы далил келтирүүлөрү үчүн айтып жатасыңарбы? Акылыңарды иштетпейсиңерби? Дешет. Аллах Таала Тооратта Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы пайгамбар экенин ачык айткан жана муну яхудилер жакшы билишкен. Бирок алар муну мусулмандардан бекитишкен болчу. Ал эми жанагы эки жүздүүлөрү мусулмандарга жолугуп, биз деле Мухаммадка ыйман келтиребиз десе, башка бирөөлөрү аларды жемелеп, эмнеге Аллах силерге Тоорат китебинде ачык айткан нерселерди мусулмандарга айтып жатасыңар? Ушул сөздөрүңөрдү кыяматта Роббиңердин алдында өзүңөргө каршы далил кылса, эмне кыласыңар? Акылыңарды иштетпейсиңерби? Дешкен. Китеп ээлери ичине каткан сырларын да, ашкере нерселерин да Аллах билип турушун билишпейби? Алардын арасында сабатсыздары да бар. Алар китепти Тооратты билишпейт, жалаң күмөндөрдү гана билишет. Алар пайгамбарчылык жөнүндө күмөндө гана болушат. Өз колдору менен китеп жазып, аны арзыбаган баага сатуу үчүн бул Аллахтан келген китеп дей турган адамдарга катуу азап тозок болсун. Аларга өз колдору менен жазгандарды, ыйык китепти бурмалангандары үчүн азап болсун. Аларга арамдан тапкан пайдалары үчүн азап болсун. Китеп ээлери бизди тозок кармабайт, кармаса да андан саналуу күндөр гана болобуз, дешет. О, Мухаммад, сен айткын, эмне силер Аллахтан убада келишим алдыңар беле? Ыйман келтиргениңер чын болсо, Аллах эч качан убадасынан кыянат кылбайт. Же болбосо, өзүңөр билбеген нерселерди Аллахка оодарып сүйлөп жатасыңарбы? Жок. Аллахтын өкүмү мындай: ким күнөө иш жасаса жана күнөөлөрү көбөйүп, аны ороп чырмап алган болсо жана акыры ширк күнөөсүнө алып барса, алар тозокко болушат жана анда түбөлүк калышат. Ал эми Аллахка, периштелерге, китептерге, пайгамбарларга ыйман келтирип, салих, жакшы амалдарды жасагандар бейиш ээлери жана анда түбөлүк калышат. Салих жакшы амал эки шарт менен салих жакшы амал болот. Мисалы, ыхлас менен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана жасалса. Экинчи, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык болсо. Куран угуп, жүрөк тынчтык тапсын. Укканыңыз үчүн Алла ыраазы болсун. Каналга катталыңыз, алдыда дагы пайдалуу аудио китептер, насааттар чыгат.